комитеттин урматтуу төрайымы, мен бир такталайын деп аткан элем. Бул жерде регламентте деп атат, убакытты үнөмдөгүлөр деп атат. Суроолорго канча минут бересиңер, сүйлөгөнгө мен өз пикиримди айтканга канча минут бересиңер. Мен такталайын, ошондон чыкпайын. Сиздин пикириңизди эле укугубуз келет, же суроо берсеңиз деле болот. 3-5 минутка биз уруксат бере алабыз. Регламентти кармайлы, урматтуу чакырылгандар. Башкаларга да сөз берели. Кымбаттуу катышуучулар, кымбаттуу диний конфессиянын өкүлдөрү, мен башынан бир нерсени эстеп кеттим да, ушул залда 2011-жылы Бабановго суроо берген элем. Бул дин боюнча комиссия 8 мамлекетте калган, 8-10 мамлекетте. Бул муда советтик же болсо социалисттик мамлекеттерде деп туруп. Бул эмне эле буну сактап атасыңар деп туруп. Бабанов комиссияны жокко чыгарган эле. Бирок бир жумадан кийин Атамбаев президент, президенти бул комиссияны кайра жаратты. Ошон үчүн мен кайра азыр угатам, барыңарды. Мыйзамда карап атам, менде биринчи суроо пайда болуп атат. Бул диний комиссия бир эле ислам менен алектенеби, же башка диндер менен алектенеби? Мага мыйзам бир эле мусулмандарга тиешелиби, же башка конфессияларга тиешелиби? Ушунча сүйлөдү азыр депутаттар эместер, бүт суроолор ислам боюнча, мусулмандарга тиешелүү боюнча. Бул жерде мына башка батюшкалар отурат, мен билбегендер, могу жерде дан чиркөөлөр отурат. Кудай билет булар кимдер азыр. Ушу суроо жооп берип койсоңуз. Рахмат сурооңузга. Бул мыйзам жалпысынан бардык конфессияларга тийиштүү. Жалпысынан бардык конфессияларга. И мыйзам талкууга 29 августтан 30 октябрга чейин, сентябрга чейин, то есть коомдук талкууда турду. Андан кийин биз бир топ бир нече жолу бардык конфессиялардын өкүлдөрү менен жолуктук. Азыркы учурда дагы могу жерде бардык конфессиялардан представителдер отурат. И сиздин жообуңузга сурооңузга кыска жооп берсем, бардык конфессияларга тийиштүү мыйзам долбоору болуп саналат. Буларга бир да суроо берилип атат, же булар өздөрү сүйлөп атат, ошо таң калып атам да, бул мусулмандарга тиешелүү деп. Просто суроолор ошол мусулман багытында болгондугу үчүн бул жактан ошол көбүрөөк мусулман багыты талкууланып атат да. Мына негизги анда сүйлөп кетем, суроолор берип кетем 5 мүнөт ичине. Так, 11:29. Прозелитизм боюнча. Кыргызстанга 2011-жылы Малайзиянын легендарлуу премьер-министри Махатхир Мохаммад келген. Ошондо айткан, 3 силерге сын пикир айтып кетейин деп. Биринчиден, сөз эркиндиги болгондон кийин сөздүн жоопкерчилиги да болуш керек деп. Өтө эле анархия кылып салыпсыңар дейт. Оозго келген сен баарын сүйлөй бересиң экен жарандарыңар деп. Экинчиси дейт, динден динге өткөнгө тыюу салыш керек дейт. Малайзияда кылмыш жаза кодексинде бар экен. Азыр мен мыйзамды окуп көрсөм, бул жерде жазылып атат. Башка динге барып алып туруп, мага өткөнгө тыюу салынат деп тур бул жерде мыйзамда. Бирок ушул жерде суроо менде туулуп атат. Кылмыш жаза кодексинде барбы ошол жоопкерчилик? Муну мал ички иштер министрлиги береби, жооп береби, кимиси билет, укук коргоо органдардан. Эгерде динден башка динге өткөрүп атса, же жөн эле жана эскертүү, төлөө, айып төлөө ошол эле чектелип атабы? Кылмыш жаза. Адылбек мырза, жооп бериңиз. Ички иштер министрлигинин биринчи орун басары, кылмыш жаза кодексинде андай жоопкерчилик жок. Бар ушундай кылмыш жаза кодексинде? Жок. Мына бул да айтты, муну киргизиш керек. Себеби демократияда ошондой. Кечээ мына Гөрнер Трамп президент болсо соттошуп атат. Мыйзамдар иштеп атат Америкада. Биз Америка эмес, башка өлкөлөрдө мисал катарына алып атпайбызбы? Муну азыр мал кийимге бул жерде тыюу салып коюпсуңар. Гашка, мына үймө кыдырга тыюу салыпсыңар. Бул Америкада жок. Эң өнүккөн демократия өлкөдө бул нерселер жок, мында тыюулар. Даже ислам динин асылган Францияда, Швейцарияда, Швецияда, Норвегияда мындай нерселер жок. Ал жакта просто мунаранын бийиктиги ушунча болсун. Анан никапчандар комуш жерде тыюу салынган. Бул башка христиандык мамлекеттер. Биз мусулман мамлекетпиз го. Эмне үчүн өзүбүздү сабашыбыз керек? Мен түшүнбөй атам да. Кудай шүкүр, Кыргызстан башка өлкөлөргө караганда биз мактансак болот. Диний эркиндик менен, сөз эркиндиги менен мактансак болот. Аманда өзү чектей берсек, эмне менен мактанабыз? Кудай шүкүр, азыр президент жаңы бийлик жакшы иштеп атат. Ал нерсе, бул нерсе курулуп атат. Но бул жакта социалдык нерселерди эске алышыбыз керек да. Урматтуу мыйзамдын авторлору жана урматтуу депутаттар. Анан бул көп маселе туудурган 4-берене боюнча. Газ жөнүндө бул жерде Максат ажы туура айтып кетти. Мен бир нерсени эскертип коеюн деп атам ушу молдокейлерге. Мен барыңарды билесиңер, терең сыйлаймын. Бүт муфтилерме жакшы мамиле делем. Азыр силер айткан сөзүңөр мыйзамга түшпөсө, ал иштебейт сөзүңөр. Мыйзамга эмне жазылса ошо иштейт. Мыйзамды ишке ашыргандар милиция органдары, коопсуздук комитеттери, диний комиссия жана башка органдар болот. Муфтият кепилдик алып атабыз, анда мындай болот деген мыйзам кирбесе пайдасыз сөздөрүңөрдүн. Эртең мыйзамды көтөрүп алып туруп бетке чабат. Мыйзамда жок нерсе экен деп туруп. Мен сунуш кылат элем.
Бул мыйзамды урматтуу депутаттар, комитеттин урматтуу төрайымы, мүмкүн болсо бул мыйзамды кайра талкууга жөнөтүш керек. Жана коомдук сайтта илинип турду дейт, кирбейт кыргыздар. Жогорку кеңештин электрондук дарегинде билишпейт. Мына канча мыйзам, кеч жакында бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды өткөрүп бердиңер. Аллах сизден разы болсун. Жана тыңчыларга тыюу салып койдук, Кыргызстанга кирбесин деп туруп. Бул жерде болсо азыр андай эмес, башка жол менен талкуу жүрүп турду да. Биз канча жолу студенттер менен жолугуштук, башкалар менен жолугуштук, жарандык коом менен. Бир конфессия менен жолуксаңар, булар өздөрүнүн ырын ырдайт. Силер өздөрүнүн ырыңды ырдасыңар. Элчи. Мына азыр символ жөнүндө суроо берсе Азирети муфтийге. Бул боз үй жана жарым ай турат дейт, бул символубуз дейт. Бул муфтияттын символу, исламдын символу эмес бул. Исламдын символдору башка. Мына карап көргүлө. Биз мусулман өлкөбүздебиз. Эми светский дегени менен мусулмандар 87% түзөт. Аптекалар баргыла, крест тартылып турат. Эмнеси мусулмандыкы бул? Тез жардам машиналарга карагыла, крест тартылып турат. Ана исламдын символдору. Мына мен канча сындасам да жөөттөрдө Израилде. Бирок жакшы нерселерди еврейден алышыбыз керек экен. Акылдуу калк. Израилде бир да тез жардам машиналарды эгерде Давидтин жылдызы болсо жүргүзбөйт. Оңго чейин көтөрүп, маселени уруксат алып туруп, бүгүн Израилде бүт тез жардам машиналарда Давидтин жылдызы. Крест да жок, жарым ай да жок аякта. Бул жерде мына мисалы ошол 4-чү беренеге келгенде немелер жөнүндө айтылыптыр. Аскер жөнүндө. Эгерде диний көз караштарына туура эмес келсе, анда кызмат кылбайт, альтернативдик кызмат кылат деп туруп. Бул 5-чакырылышта бир генерал депутат өткөрүп салган эле баптисттерди бошотуп. Эмне үчүн алар армияга барбайт, эмне үчүн Кыргызстанды кызыкчылык коргойт, эмне үчүн биз алар үчүн өлүшүбүз керек? Эмне үчүн бул теңсиздик, адилетсиздик? Биякта отургандыр алардын өкүлү. Мен түшүнүп турам, алар диний көз караш боюнча кызмат кылса болбойт. Эмне үчүн мындай ыйык милдетте мекенди коргогондо булар четке чыгып алат? Ошол нерсени карашыбыз керек бул мыйзамда. Кыргызстандын жарандары бар тең укукта болуш керек. Анан 4-чү берененин 3-чү тарамында мамлекеттик органдарда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, ошондой эле Кыргыз Республикасы куралдуу күчтөрүнүн кошундарында, бөлүктөрүндө жана бөлүмдөрүндө диний агымдарды жайылтууга жана пропагандалоого тыюу салынат, жол берилбейт дейт. Мына коргоо министрден барбы бир жарым? Жок экен, а? Мурда биз баарыбыз кызмат кылганбыз бул жерде орто жана улуумун. Эсиңерде бар, а? Бир аскер бөлүктө зам полит болот эле. Командирдин политический тарбия берүүчү орун басары болот эле. Азыр жок мындай нерсе. Эскиден мурдагы аскерлерде капеллан бар эле. Капеллан деп христиан өкүлдөрдө айтат, бизде болсо бир бөлүк аскер бөлүктө өзүнчө молдосу бар эле. Тарбия иштери ким жүргүзөт? Ошон үчүн аскердин качып аткандар көп, өзүн өлтүрүп алгандар көп, дидовщинаны жеңе албай атабыз. Бул жерде тыюу салып коюпсуңар. Тескерисинче рұқсат бериш керек. Ешбір тарбия иштери жүргүзсүн болду. Ким жүргүзөт? Командир иши башка. Замполит деген нерсе жок. Капеллан деген кызмат, Американ базасын кеше жаптырдык. Менде Кудай шүкүр салым көп. Барсак аякта капеллан деген кызматы бар экен. Аскер бөлүктүн ичинде 3 динге рұқсат берилиптир. Католиктерге, протестанттарга и мусулмандарга. Биз айтып атпайбызбы, эгерде мисал алсак, алдыңкы демократия өлкөлөрдө мисал алайлы. Каякта мындай ислам дини менен күрөшкөн же башка дин менен күрөшкөн мамлекеттен албай. Алхамдулилла, бизде мусулмандар көпчүлүк. Но өз тыйганыбыз туура эмес келип атат бул жерде. Анан ак үйдө отурабыз. Кудай шүкүр. Буга да себепчи болуп 2011-жылы бул жерде мечит ачтык. Мечит бул уруксат менен, фатва менен мечит ачылган берди. Бир эмес, 2. Ак үйдөн кийин көк үйдө көп министрликте бар. Азыр 4-чү беренин 6-чы тарамынын 3-чү тарамчысы негизинде жабылабы алар. Анткени аякта кутба окулат, диний пропаганда кошулуп кетет ал. Бул маселеге кантип жооп бересиңер? Урматтуу мыйзамдын авторлору. Мен түшүндүрөм, силерге мен тийишкен 5 минут мен карап атам саатыма. Жооп бересиңерби, Азамат Маматович? Бизде дагы суроолор бар эле. Жооп бересиңерби, Азамат Маматович? Намазканалар боюнча жооп берип коеюн. Намазканалар эч качан жабылбайт. Намазкана буга чейин айтылып өттү. Бул жерде каттоого да алынбайт. Мамлекеттик органдарда, башка ак үй, көк үй сиз айткандарда азыркы учурда деле намазканалар бар. Буларга жөн гана ошол кишилер, ошол жерде иштеген кишилер кирет, намазын окуйт, болду чыгып кетет. Ал жерде жүр, сен даватка жүр. Ал жерде жанагы диний билим алуу, билим берүү сабакта өткөрүлбөйт. Жөн гана сыйынуучу бөлмө. Бул жерде намаз окулат, чыгып кетилет, болду. Жума намаздарчы, кутбалар. Токтобойбу? Эгерде ошол жума намазга сыйымдуулугу боюнча, көлөмү боюнча башка бир нормаларына дал келсе, жума намаз окула турган болот. Мейли, бул жерде эми диний саясий оппоненттер отурат, алар гыжырына тийбейин. Мейли буларды өздөрүнчө димин деп атат, аларга да убакты үнөмдөп берейин. Мен бир эле каалоом бар. Мен буларды баарын өзүм кайрылымда жасайм. Бүгүн силерден кийин биз жолугабыз өзүнчө ушул маселени талкуулап аткандар. Ушул мыйзамды долбооруну жогорку кеңешке киргизип атканда жазылып калыптыр. Кабинет министринин төрагасы Акылбек Үсөнбек Жапаровдун макулдугу менен биз атка кайтарып, кайра
ушул мыйзамды оңдоп киргизип атабыз деп. Азыр кабинет министринин төрагасы алмашты. Мен сунуш кылат элем. Бул жерде мамлекеттер каршы болбой туруп, өткөндө уктум мен парламентте депутаттар Нурбаев мына инем айтып аттылы, шашпасак деп туруп. Бул шаша турган мыйзам эмес. Ушул жалгыз мындай жакшы нерсебизди жоготуп албайлы, анан коомду абалды курчутуп албайлы. Жаңы кабинет министри бар. Анда өзүнүн саясаты бар. Туурабы? Ал бир эле мезгилде президент администрациянын жетекчиси. Мен сунуш кылат элем мыйзамды кайра артка кайтарып, катуу талкуу жүргүзүп, кийин карасак жогорку кеңеште. Биз жардам берет элек. Турсунбай Бакир байке, азыр биз биринчи окуудан өттү бул мыйзам долбоору. Бизде биринчи окуудан кийин биз мына ушул парламенттик угууларды өткөзүп атабыз. Ошондуктан биз сиздерден сунуштарыңыздарды күтүп атабыз. Кат жүзүндө да берсеңиздер болот. Эми тартип ушундай, регламент боюнча бизде. Комитет урматтуу турайм, бир эле реплика. Регламентти мен жатка билем, Кудайга шүгүр. 2015 жылы чет өлкөлүк тыңчылар боюнча мыйзамды экинчи окуудан кабыл алып, үчүнчү окууга калдырганда, уже дош бере келгенде депутаттар да төрага да туруп алып туруп, биз экинчи окуун режимине кайтарабыз деп калдык. Кайтарып, ошо мыйзамды өтпөй калып, мына Кудайга шүгүр бейли өткөрдүңөр. Силерге рахмат, ушу чакырылыштын депутаттарына. Ошондой болуп калышы мүмкүн. Мен айтып атам, ошон үчүн кененирээк талкууласак, анан бир эле муфтият эмес, ислам бул бир эле муфтият эмес да. Кенен мусулмандар талкууга катыш керек биякта. Мен бир эле мыйзам жакшы кабыл алсын деп атам. Силердин атыңар тарыхта калыш керек. Анан кийин репрессия катарында атыңар калып калса, өзүңөр ыңгайсыз абалда калып каласыңар. Ошол калган. Рахмат. Эске алабыз.